Bismillahirrahmanirrahim. Mına Kudayga şükürler bolsun. Bizdin өлkөбүздө bagı din ушундай өнүгүп атат. Мечиттерибизди карасаңыз жалаң жаштарга толгон. Бул деген келечек, бирок ошону жакшы нукка бурушубуз керек. Анткени биздин ата-бабабыз кармап келген Ханафи мазхабы бар, Матуриди акыйдасы бар. Качан ошо мазхаб жүрөгүбүздө акыйда Матуриди акыйдага бекем турганда, Ханафи мазхабыбызды ар бир мусулман жакшы өздөштүргөндө иншалла биз баягы бир бекемдикте, ынтымакта кетебиз. Ошонун негизинде мына бүгүнкү симпозиум уюштуруп, бул жерде мына Египет мамлекетинен, Иордания мамлекетинен, Москванын Элдер Алиутдинов деген муфтиси, Өзбекстандын муфтисинин орун басары, Казакстандын муфтиси, жана Америка Кошмо Штаттарында ушундай ислам цивилизациясын өнүктүрүү боюнча бир фонддун жетекчиси, ошолор азыр ошо биздин симпозиумга келип лекцияларын окуп атат. Бүгүнкү симпозиумга баардык казыларыбызды чоң ошо дин башында турган медреселердин мүдүрлөрүн, чоң мечиттердин имамдарын, жалаң гана арабчаны тунук жакшы котормочусуз түшүнө ала турган адамдарды алып келдик. Азыр 200 киши ошолор катышып окуп атат. Анткени ушул адамдарды багыттайт. Ошон үчүн бизде баягы динибизге келип атканы жакшы мечиттер толуп, бирок баягы динди дагы өзөгү менен кандай карманыш керек, муну ар кандай бир туура эмес агымдарга бурулуп кетпеш үчүн биз баягы кармап калуу аракетиндебиз. Ошон үчүн жанагы бир система иштеп чыгышыбыз керек. Эми бизде ар кандай мамлекеттерде окуп кел, дин өзү бирок аны таратуу жолдору, методдору ар кандай болуп атат да, ошону бир системага алып келишибиз керек. Ошон үчүн кадам таштап атабыз. Кудайым буйрса, бул жакынкы араларда жакшы бир иретке келтиребиз. Дин деген бул чоң баалуулук да. Дин деген адам затынын бир жаратканга болгон, мындайча айтканда, сүйүүсү. Сүйүү таңылоо менен келбейт, билесиз. Сүйүү деген бул жаратканга болгон эң бир өзүнүн бир адамдын аң сезими, ички туюму да, бул мына таңыланбайт да. Ошон үчүн эмне себептен Ханафи мазхабы Кыргызстанда ата бабабыздан калган дин бар. Бул бүгүн эле жаралып калган эмес да. Дин кыргыз болуп жаралгандан бери, карманып келгенден бери, дин мусулманчылык болгондон бери Ханафи мазхабында келе атат. Бул Борбор Азияда жайылган дин да. Бул ошо бизде Молдо Кылыч, Молдо Нияз, Саракси, Баласагын карманган дин, ошол бизде Ханафи мазхабы болот. Салттуу дин деген бизге мурас болуп, ошо ата бабабыздан салт болуп, урпактан урпакка келген үчүн салттуу дин. Салттарыбызга дин эмес, бирок ошол дин биздин динге каршы келбеген салттарыбызга эриш аркап келген дайыма. Бул бүгүнкү светтик өлкөдө эмес, советтик өлкөдө да өзүнүн ордун тапкан. Ошон үчүн биз салттуу дин Ханафи мазхабын карманабыз. Ханафи мазхабы гана бизге ушул дин ушул күнгө чейин сакталып, баалуулуктарын берип, ушу бизге мурас болуп келген дин. Президентибиз баш болуп динге болгон мамилеси, өкмөтүбүздүн, жогорку кеңештин динге болгон мамилеси көрүп атасыздар да. Биз аларга форма тиктирип берип атабыз, мечиттерди каттоодо жардам берип атабыз. Мындан ары дагы мыйзам боюнча биз дин эркиндигин камсыздоого даярбыз. Элибиз дин менен жашаганга биз кызыктарбыз. Себеби дин өкүлдөрү бизге жакшы коомду тарбиялап атат. Бул идеология. Булар билимдүү, ыймандуу, Кудайдан корккон, мамлекетке кол салбаган, кылмыштуулук кылбаган, уурлук кылбаган жаштарды өсүш үчүн биз дин кызматкерлерибиздин тажрыйбасы бизге өтө маанилүү да, керек. Ошон үчүн мамлекет өзү кызыктар. Бирок мамлекетте башка дин өкүлдөрү да жашайт. Дин карманмагандар да жашайт. Светтик өлкөдө жашайт. Ошон эле бизге сиз айтып аткан жана салт саналарыбыз бар, үрп адаттарыбыз бар, накыл насааттарыбыз бар. Ошолор дагы жоголбосо деген. Ошол да жоголбосо, ошол дагы ошо динге каршы келбеген эрежеде мындай бардыгы гармонияда бир ынтымакта иш алып барса деген максатта.